Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Бүгінгі біздің сабақ кәләм. Кәләм деген бұл эмне десе, кәләм деген бұл пайдалуу bir сүйлөм деп түшүнүңүздөр. Ошол пайдалуу сүйлөмдөрдүн курулуунун сүрөттөрү бар экен. То есть бизде пайдалуу сүйлөм эмне 6 түрлүү куралат экен. Ошол жөнүндө бүгүн сөз болот. Суару ta'liful кәләм дейт. Эмне? Суару ta'liful кәләм. Сүйлөмдүн кәләм не десе бұл пайдалуу сүйлөм. Ошол пайдалуу сүйлөмдүн курулуусунун сүрөттөрү. Birincisi ошол кәләм сүйлөм бизде эмне эки исимден куралат экен. Эки исим деген эмне десе бул заманга байланышпаган сөз. Мисалы калам десең заманга байланышпаган эмне сөз. Зайдун qa'imun эмне Зайд турат. Qa'imun az-Zaydani эки Зайд турабы? Мадрубун al-walidani дейт. Эмне ошол эки ата урулган дейт. Hayhatan najah деген hayhata деген бул исму фе'л бауда маанисинде. Ошол An-najah деген бұл эмне десе, ийгилик эмне өтө алыстап кетти деген. Бул жерде ироптор жазылып турат. Биринчиси мубтада хабар, же мубтада фа'ил садда масадал хабар. Үчүнчүсү мубтада мадрубун деген мубтада болот. Анан валидани деген наибун фа'ил садда масадал хабар. Хайхата деген исму фе'ил наманката, najah бул жерде фа'или болуп берет. Экинчиси фе'ил жана исимден куралат экен. Эмне менен куралат десе, фе'ил жана исим. Qama Zayd desеңиz эмне Zayd турду. Сиз эмне пайда алып атасыз. Zayd туруп турду деп эмне пайда алып атасыз. Туриба Zayd, Zayd урулду. Zayd урулуп тур деп эмне сизге пайда алып атасыз. Bir какой-то bir кабар сизге жетип атат. Кийинкиси fi'l плюс эмне эки исим. Калам эмнеден куралат десе, кээде fi'l жана эки исимден куралып калат экен дейт. Kana Zaydun qa'iman. Zayd турган болчу. Мен мисалы qaimди өчүрүп туруп, kana Zaydun деп айта турган болсом, Zayd болчу депчи. Zayd болчу. Эмне болчу деп уже сиз эмне калам болбой калат. Андан сиз маани албай атасыз. Zayd болчу десе күтөсүз да бирдеке эмне болчу депчи, мисалычы. Kana Zaydun qa'iman. Zayd турган болчу. Турган болчу деп уже болду, сизде суроо калбай калат. Ошондо калам кээде көрдүңүз, bir fe'il эки исимден куралып калат экен. Төртүнчүсү эмне десе, fe'il жана 3 исимден куралат экен. Fe'il жана 3 исимден куралат экен. Мисалы мен сизге барып айта турган болсом, жөн эле zonantu деп мен ойлодум десем, эмнени ойлодуң деген суроо пайда болот да, андан толук маани пайда албай каласыз. Zonantul jawwa десем, мен погоданы ойлодум дейт. Эмне деп ойлодуң деп. Мисалы дагы деле, мисалы пайда жок болушу мүмкүн. Баридан десем, мен погоданы эмне суук деп ойлодум эле десеңиз, деп уже толук калам уже эмне пайда алынып атат. Бешинчиси бул эмне десе, fe'il жана 4 исимден куралат экен. А'ламту Зайдан ад-дарса сахлан дейт. Мен эмне Зайдка сабакты жеңил деп билгиздим, үйрөттүм деп которсоңуз деле болот. Алтынчысы бул эмне десе, алтынчысы ошол калам пайдалуу сүйлөм кээде эки сүйлөмдөн куралып калат экен. Жумлатани деген эки сүйлөм деген. Караңыз, мен сизге bir сүйлөм айтып, экинчисин айтпай коюн, сиз пайда аласызбы, албайсызбы? In yajtahid Zaydun. Эгер Zayd эмне аракет кыла турган болсо десем, сиз бирдекен күтөсүз да, уже сиз толук пайда ала албай каласыз. Калам болбой калат. Эмне in yajtahid Zayd, эгер Zayd аракет кыла турган болсо, бул жерде калам гойру муфид, пайдасыз болуп калат да ужечи. Эми көрдүңүз, момент толук болот. In yajtahid Zaydun, Zayd эгер аракет кыла турган болсо, yanjah ийгиликке жетет. Yanjah ийгиликке жетет. Мисалы сиз атыңыз Zayd болсо, мен сизге кыйкырдым, я Зайду деп, Zayd десем, уже эмне сиз менден эчтеке бир пайда түшүнбөйсүз да, мисалычы. Уктуб важибек десем, сабагым жазыш керек экен деп, эмне уже калам болуп атат бул жердечи. Бул өзү калам боло албайт экен. Кээде эмне экен? Башка bir сүйлөм кээде калам боло албай, эки сүйлөм менен калам болуп калат экен. Көрдүңүз, я Zayd, уктуб важибека. Эмне сабагыңды жаз. Бүгүнкү сабак бизде суару ta'liful калам болду. Ошол араб тилиндеги сүйлөмдүн курулуусунун эмне түрлөрү. Бизде 6 түр бар экен. Биринчиси эки исим, экинчиси fe'il жана исим, үчүнчүсү fe'il жана эки исим, төртүнчүсү fe'il жана 3 исим, бешинчиси fe'il жана 4 исим, анан алтынчысы бул эмне десе, эки сүйлөмдөн куралып калат экен. Ошо менен суару ta'liful калам бүттү. Аллаху а'ламу бис-саваб.